Арыбагыла балдарым, бүгүн мен силерге сыйкыр таш деген жомокту окуп берем. Эзелки көөнө заманда эки бай тоо койнунда коңшу жашаптыр. Экөө тең күтүрөгөн мал, үйүр жылкы күтсө да, байлыгыбыз ого өтер ашып, бакытыбыз ого өтер ташып турса деп эңсечү экен. Күндөрдүн бир күнүндө эки байдын шамыр коңшусу Медетке кайрылып, малдын теңин пулдайлы да Багдадка кербен жөнөтүп жыргайлы дейт. Шамырдын айтымында мал салды кымбат сатып, ордуна парсы килемин, кештелүү кийим кечегин, атыр самынын арзан алып келсе, мындагы карапайым калк жерге тийгизбей талап кетет имиш. Ошентип оңой олжого туйтунмак экен эки бай. Коңшунун сунушун колдогон Медет алыс жолго аттанууга макул болуп, жанына Шамырдын эр житкен уулу Жапарды ээрчитип алат. Шамыр болсо эки үйгө көз салып, Медеттин аялы менен кабыргасы катай элек уулу Бакайга каралашып турууга сөз берет. Арадан 4 жыл өтсө да, алыска аттанган кербенден эч дарек жок. Кейби кербенге каракчылар кол салып, эки кургурду өлтүрүп кетсе керек деп бүтүм чыгарат Шамыр. Олору болду, боyoосу канды. Мен эмнеге зыян тартышым керек дейт да Медеттин мал мүлкүн өз колуна алгысы келет. Бул үчүн Бакайдан кутулуу зарыл. Медет кеткени анын аялы менен уулу Шамырдын үйүндө жашап жүргөн. Бай аябай абай салып байкаса, Бакай эмнегедир бош турган короого көбүрөөк кирип чыгат. Бир күнү бала медресеге молдого кеткен маалда Шамыр ошол короого кирип, бурчта казылган чуңкурду көрөт. Чуңкурга суу толуп, анда Бака чардап отурат. Кечинде медреседен кайтып келген Бакай адатынча бош короого кирет. Кирсе чуңкур жанында Шамырдын каары кайнап турган экен. Өз баламдай өстүрдүм эле сени, деп кыйкырат балага. Сен болсо куттуу конушка бака бага баштапсың. Сасык жандык киргизип, короо жайымды кордудуң. Жогол үйдөн, тышка чык. Бакай бул баканы араба тебелеп кетип, жамбашы сынганын, жаралуу жандыкты сакайтып келатканын түшүнткүсү келет. Каарынан кайтчу да эмес бай. Бакай жаралуу баканы колуна алып, бет алды басып кетти. Көп жүрдүбү, аз жүрдүбү, акыры чоң көлмөгө туш келди. Баканы бошотмой болуп, суу жээгиндеги дөңсөөгө койду. Илмейген жандык капыстан мындай дебеспи? Менин жанымды сактап калдың, Бакай. Аныңа 1000 мертебе ыраазымын. Могу ташты алып кой, жөнөкөй эмес, сыйкыр таш. Ойлогонуң ошол замат орундайт, деди да оозуна оймоктой жашыл ташты бүркүп жиберди. Бакай, жогото көрбө, ал сага бакыт тартуулайт. Бет алган жолуңдан тайбасаң, тагдырың таалайлуу болот, деди. Бакасы менен коштошкон бала жалгыз таман жолдо илгери баса берди. Баса берди. Күн батаар кезде күчтөн тайып, дем алганы олтурду. Жанында жылаандын териси жатканын көрүп, Бакай сыйкыр ташты сынамай болду. Ташты кургак териге кийгизип, жылаан тирилсе деп ойлоду. Ойбой, жылаанга ошол замат жан бүтсө болобу? Улан ордунан секирип туруп кетти. Бирок жылаан уусун чачпай эле минтип шыбырады. Коркпо, Бакай, сен мени кайра тирилттиң. Эми сага түбөлүк дос болом. Кокус кыйналып калсаң мени чакыр, сөзсүз жардам берем. Жылаан өзүн чакырчу дубалуу сөздү шыбырап айтты да, караган черге сойлоп кирип кетти. Бакай кайрадан сапар улады. Дагы көп күн көптүн жүрдү. Эптеп азыктап, ээн жерде түнөдү. Бир күнү Бакай талаадан кишинин баш сөөгүн көрүп калды.
сөөгү көмүлбөй талаада жатса, бул киши капилет кырсыкка кабылса керек. Улан ушул кишини аяп кетти. Сыйкыр ташын алып чыгып баш сөөгкө тийгизди. Бакайдын таң калганын айтпаңыз, жаш жигит жаркылдап тура келсе болобу. Бул баягы Багдадка кеткен Жапар, Шамырдын уулу эле. Жапар деп кыйкырып жиберди Бакай. Баягыдан ержетип калган коңшусун тиги араң тааныды. Бакайсыңбы? Кайдан? Бакай болсо атасынын кабарын эртерээк уккусу келди. Иштин жөнүн түшүнттү Жапар. Көрсө Багдадтан кайтканда аларга каракчылар кол салыптыр. Курс жебенин бири Бакайдын атасы Медеттин как жүрөгүнө кадалат. Жапар ушуну гана көрүп, башкасын билбей калыптыр. Өзүнүн көзү башын өзү сыйпалап, Жапар өңүнбү же түшүнбү дегендей күмөндөр. Бакай ага сыйкыр таштын жайын түшүнтүп, атасынын сөөгү азыр кайда жатканын сурайт. Айланасын таңыркай караган Жапар бул жерди тааный албайт. Кейпи сөөк жаткан жер мындан алыс болсо керек. Кантсе да каракчылар катылган жерди табууга көмөк бермей болот. Андан ары уландар бирге жөнөштү. Тамчы суу табылбас чөлдө экөөнүн таңдайы катты. Көп өтпөй терең кудукка туш келип, тээ түбүндө жылтыраган сууну көрүштү. Кийим кечени бүт байлаштырып, аркандай өрүп, кудуктун түбүнө жетүү зарыл. Салмагың жеңил, сен түш, деди Жапар. Кудук түбүнөн тебетейи менен суу сузган Бакай аны арканга байлап өйдө жөнөттү. Кууш түпкүрдө кайра арканды күттү. Аттиң, Шамырдын уулу Жапар аны алдады. Суудан кана ичкен соң, Бакайдын сыйкыр ташын алып көздөн кайым кетти. Кудуктан чыгууга Бакайдын кудурети жетпеди. Жылма таштар жылдырбай төмөн сыйгалана берди. Арадан канча убакыт өткөнүн унута баштаганда бейтааныш добуштар угулду. Кербен келип токтоптур. Кудук түбүндөгү кишини көргөндөр кербен башчыга айтышты. Кербен башчы уланды чыгарып, кийинтип, тамак аш берүүнү буйрду. Мени белгисиз бирөөлөр тоноп кудукка салып кетти, деп койду Бакай. Кербен башчы уланды ээрчитип алды. Аңгычакты кербен чоң калаага жете келди. Соодагерлер соода менен алектенип, Бакай калааны кыдырды. Тааныш эмес көчөлөрдү көпкө аралаган улан бир маалда адашып калганын түшүндү. Кенен аянт, чоң имарат жанында Бакай демин басып олтурду. Күтүүсүз көрүнүш анын чарчап чаалыкканын унуткара салды саамга. Алчактаган ат минип, жасалгалуу тоң кийип, жан жөкөрлөрү коштой чапкан Жапар анын жанынан өтүп, чоң дарбазага кирди. Ордунан атып турган Бакай чакырайын дегиче дарбаза жабылып калды. Илгери умтулгуча желдеттин бир далысына камчы чаап өттү Бакайдын. Улан ооруган далысын сыйпалап, орто жолдо талмоорсуп турганча бир нече жасоол дарбазадан чуркап чыкты. Найзаларын тик сунуп, Бакайды курчап алышты да дегдеңдете айдап жөнөштү. Ак жерден жабыр тарткан уланды түрмөгө, зынданга камашты. Бул шаар четинде казылган, үстү темир тор менен жабылган терең кудук эле. Жапар кыйгач карап өтсө да Бакайды тааныган шекилдүү. Ошол замат түрмөгө түртүп жатпайбы? Арамзанын амалы күч деген ушул. Сыйкыр таштын жардамы менен султандын вазири болуп, Ак сарайдын төрүнө чыкканын кара. Бакай, жардам берчү бирөө жарым барбы? Бирөө бар эмес беле? Ошону эстеп, дубалуу сөздү айтты Бакай. Шуулдаган үн чыгып, зындандан жылан сойлоп кирди. Кудуктан чыкканга жардам бер, деди Бакай. Адегенде сыйкыр ташыңды табышайын, деп шыбырады жылан. Зындандын караңгы бурчуна жебедей октолгон жылан кичинекей чычканды куйругун сүйрөп келди. Тиги чыйпыйы чыгып чыйылдаса, зындандын боорундагы толгон токой ийиндерден башка чычкандардын мурду чыга калды. Алардын эң картаңы аярлай басып ортого чыкты. Эки капталынан дагы эки чычкан коштой келет. Жыланды анан Бакайды чочулай караган чычкан минтип айтты. Урматтуу жылан,
Мен Чычкан падыша болом. Сиз менин неберемди куйругунан кармап алган экенсиз. О, дараметтүү жана даанышман жылан. Аны бошотсоңуз деп өтүнөм. Эмне сурасаңыз баардыгы аткарылат. Жакшы сөз жан эргитет деп шыбырады жылан тишин ачпай. Бирок сизден бизге эмне керек? Чычкандар сыйкыр ташты таап келсин. Аны султандын ак сарайына жаңыдан келген улан жашырып жүрөт. Чычкан падыша өз чычкандарына суроолу тигилди. Көбү билбейбиз дегендей баш чайкады. Аппак чычкан алдыга чыгып көкүрөк кере кеп салды. Аны жапар алса керек. Уктаарда дагы оозуна бир нерсе салып жатат. Сыйкы ошол сыйкыр таш. Жаныңа чычкандардан жолдош алып, ошол ташты таап кел, деди Чычкан падыша. Жылан ушундай убададан кийин небере чычканды бошотту. Чыйылдаган чычкандар ийинге агылды. Жылан өзү да тышка сойлоп баратып Бакайга муну айтты. Түндөсү ак сарайга кирем да султандын кызын чагып алам. Сен, Бакай, чуру-чуу добуштуу угаарың менен минтип катуу кыйкыр. Султандын кызын мен дарылайм, мен дарылайм. Ага чейин чычкандар сыйкыр ташты өзүңө жеткирет да кызды дарылап айыктыра аласың. Бакай жалгыз, күткөндө убакыт өтпөй калат. Чычкандар сыйкыр ташты таппаса эмне болот? Анда арамза жапар кайрадан султанды алдап Бакайдын башын зынданда чиримек. Капысынан тыштан дүпүр-дүпүр чуру-чуу добуштар угулду. Зындандагы улан даана укпаса дагы ага жылан үйрөткөндөй катуу кыйкыра баштады. Султандын кызын мен дарылайм, мен дарылайм. Кыйла мезгил өтсө да чычкандар келбеди. Ал эми байдын кыйкырганын эч ким тоготоор эмес. Кейпи мындагы баардык жасоолдор ак сарайга ашыгып жөнөсө керек. Султандын сарайы чыны менен астын үстүн түшүп жаткан. Кыз оорудан чыдабай онтойт. Утундагы шишик өөдөлөп канчайымды катуу кыйнап барат. Жасоолдор шаарды түгөл тинтип, табуттар менен дарыгерлерди жылуу төшөгүнөн козгоп келүүдө. Калаадагы табып аттуунун баары ак сарайда султандын кызынын кашында каланып турушту. Эгер кызым айыкпаса, баарыңардын башыңар кыйылат, деп султан алардын жүрөк үшүн алган. Эгер кызымды ким айыктырса, ага жарым падышачылык берилет, деп үмүт өткөн. Бирок бир да табып ооруга даба таппай, кыз кыйналгандан кыйналып барат. Аргасы курган султан шаардын көчөлөрүнө жарчыларды жабылтып, минтип жарыя таратты. Эгерде ким айыктырса, канчайым анын жары болот. Эгерде ким даба тапса, канчайымды алат. Ошондо султан жапардын айтканыңыз аткарылат деп мактанганын эстеп уланды өз алдына чакыртты. Уйкудан ойгонгон жапар сыйкыр ташын таппай сыйпалап калды. Оозундагы ташты кантип эле жутуп жиберсин? Чычкандар куйругу менен мурдун кытыгылап, ал катуу чүчкүргөндө сыйкыр таш оозунан ыргып кеткени оюна да келген жок. Эбин тааптыр, чычкандар. Султанга келген улан абдаарыйт. Тили кесилип калганбы? Кызымды айыктыр деген суракка жооп таба албай кара терге чөмүлөт. Аңгычакта ак сарайга кирген уйчу зынданда бирөө султандын кызын дарылайм деп кыйкырып жатканын айтат. Жапарды дарга асканы турган султандын жарпы жазылып, жасоолдорун зынданга жиберет. Бакайды ак сарайга алып келишти. Кызымды дарылай аласыңбы деп сурайт султан. Дарылайм, дейт Бакай. Ажал оозунда турган кызды дарыгер уланга көрсөтүштү. Бакай сыйкыр ташын тийгизип болгучу ал кыз куландан соо айыгып кетти. Султан чексиз кубанды. Дартка дабагер уланды мончого жуунтуп, барктуу кийим кийгизип, нарктуу жерге жаткырууга буйрук берди. Жапар таң атпай султанга келип минтип айтат. О, кудуреттүү таксыр, сиздин кызыңызды дарылаган улан жөн киши эмес, сыйкырчы. Сыйкырчылык жайынан улам менин сыйкыр ташымды ээлеп алды. Күчүмө күч кошкон таш колумда турса, кызыңызды ошол сыйкырчы эмес, мына мен дарылайт элем. Эми сак болбосоңуз сизди өлтүрүп тактыңызды тартып алат, бул ниети бузук. Жапарга күтүп тур мени, деген буйрук берди султан. Өзү болсо Бакайдын бөлмөсүнө кирди.
бейгапар уктап жаткан уландын чөнтөгүнө кол салып оймоктой жашыл ташты алып чыкты. Анан аны ойготуп иштин жайын сурады. Бакай эч нерсени Султандан жашырган жок. Баканы кантип бакканын, белекти кантип алганын, Жапарды кантип тирилткенин жана анын кыянат жасаганын айтып берди. Канчайымды кантип дарылаганына чейин болгонун болгондой баяндады. Эми сизге бардыгы дайын, кандай десеңиз ошого макулмун, деп сөзүн бүтүрдү Бакай. Ушуну айтып бүтөөрү менен бөлмөгө Жапар жулунуп кирди. Жалган айтат, мунун баары карандай калп. Султан көз ирмемге ойлоно калды да, анын алаканын ачып, экөөнө тең жашыл ташты көрсөттү. Ким чындыкты айтканын азыр билебиз, деди Султан. Кана Жапар, бул ташка колуңду тийгизип көрчү. Жапардын колу ташка жакындаары менен чычаладай куйкаланып капкара боло түштү. Бакай болсо эч тартынбай колун сыйкыр ташка тийгизди. Султан дал ушул уланга сыйкыр ташты сунуп ууртунан жылмайды. Акыйкат ар дайым азыркыдай аныкталып турса, аттиң. Жапарды тике караган Бакай өктөм сурады. Айт эми, атам кайда менин? Чычаладай карарган колу ооруганына чыдабаган Жапар чындыкты айтууга аргасыз. Коңшу Султанга кулдукка саттым эле. Бакай сыйкыр ташты Жапардын колуна сыйпады эле, ал мурдагы кадимки калыбына келе түштү. Эртеси Султан Бакай менен кызынын үйлөнүү үлпөтүн өткөрдү. Сыйкыр таштын жардамы менен Бакайдын ата-энеси жанында отурду. Жапарды болсо өз атасы Шамырга жөнөтүп жиберди. Ошентип Бакай бактылуу жана байсалдуу өмүр сүрдү. Өз элине акыйкат башкаруучу болду.